Немен өлтүргөн? Таш менен. 1974 туулган Жумагазиев Автандил 26 жаштагы Цикеев Рустамды аялы ак жолтой менен ойнош кылып жүрүпсүң деген күнөө менен өлтүргөнүн айтат. Каргашалуу окуя өткөн айдын 13 августунда катталган. 29 жаштагы Назгүл Цикеев аттуу жаран 15 август күнү Чүй облусунун Ысык Ата рийбине кайрылып, 1989 жылы туулган Рустам аттуу иниси 13 август күнү Ивановка айылындагы батиринен чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес деген арыз жазган. Арадан 14 күн өтүп Цикеев Рустамдын жансыз денеси Куа Кубашуусундагы Ээн капчыгайда буту колу байланган абалда табылган. Бул факт боюнча кылмышка шектүү катары Нарын областына караштуу Кочкор районунун 3 жараны колго түшүрүлгөн. Бул 41 жаштагы Автандил деген жаран, 35 жаштагы Талантбек жана 49 жаштагы Болот деген жаран кармалып турат. Азыркы учурда кылмыш иши 97 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, убактылуучу кармоочу жайга киргизилип тергөө иштери жүрүүдө. Жалгыз уулунан айрылып калган Орозбүбү Бекболотова баласы талай иштери башталган маалда Кочкордон Ивановка айылына келип иштеп жүрүп, трактор менен комбайн сатып алган деп айтып олтурду. Онунда үйгө барды, үйгө барып бир аз арпасы, анан эмеси картошкасы бар болчу, аны сугарып анан бир комбайндан бир 30 миңдей акчасы калган, ошону салам деп. Картошкасын ошо теңин сугарбай эле кетип калганда, биякта ошо байке срочно таап бер деп атат акчаны дегенден түштөн кийин чыгып кеткен. Эртеси мага чалды, апа сарсана болбоңуз, акчаны салбайм деди. Анан мейли анда балам, салбайсаң салбый, раз кутулган турбайсың, мен да сарсана болбой калдым деп анан ал күнү ошо менен эле сүйлөшкөн жокмун. Анан эртеси сүйлөшөйүн деп дагы жана кичүү кыз турмушка чыгам дегенен ошого бирденке камдап ал күнү чалган жокмун. Анан ошо Кочкордон келатсам эле жанагы Ак жолтой деген келин чалды. Ошо биздин айылдык болчу. Бияка күйөөсү менен ажырашып кеткенине 1 ай болуптур. Аны мен деле уккан эмесмин, жакында эле уктум да. Анан тиги чалды, Рүстөмдүн телефон номерин берип коебуз, бу жаңысын деди. Анан мен де Рүстөмгө чалсам албай атат, жаңы номери жок дедим. Оюмда эч жамандык жок эле, ал күнү жатып алдым, бирок таң аткан чуктай албай бирден болуп чыктым да, кайра эле эртең менен 7:30 чалсам деле откручу. Анан бу кыз шаарда, буга чалдым. Ай, тиги берки Рүстөм телефонун негедир эле албай атат, чалчы силердикине барган жокпу дедим. Десем, бул жумушка жаңы эле чыккан атым эле, азыр тиги Айбекке чалып көрөйүн деди, классташ баласы. Кайра эле Айбек чалып калды. Апа, тиги мен тиги Айбектин телефон номерин алдым, сүйлөшүп көрүңүзчү деп. Жанан ага чалсам эле мен 2-3 күн мурун эле айылга кетип калгам деди. Жана бул жерде да сменщик классташ ал дагычы 2 Айбек бар да. Ал айылга кетип калыптыр. Аны мен уккан эмесмин. Жанында иштеген. Ал кайра чалып, Рүстөм 2 күн болуптур, машинеси үйдө экен, анан комбайн үйдө экен деди да. Дегенде эле чочуп кетип. Кудай ырбат, ал деген машинеси кетчү эмес эле, эмнеге антип калдым, жок дегенде мага звонок кылмакта деп эле баягы тынчсызданып эле буларга кайра чалып, ай бар Ивановкага барып көргүлөчү, эмнеге жок эле эртеден бери десем, булар аны антип мынтип жумуштан чыгып, анан машина тигип алып жумуштан бошоп келинчекти да кеч кирип кетти, бир топ болуп кетти. Ал күнү такыр эле дайым биле албай койдук да, же телефон такыр албай койду. Кайра Айбекке чалмай, сен каяктасың десем, жумуштамын деди. Азыр апа мен чыгып түштөн кийин балдар менен чыгып барып карап көрөлүк деди. Анан булар дагы тиги бөлөсү менен келишти да, келсе эле жок, кийими турат, үйдөгү эле кийими жанагы үйдөгү эле рабочий кийим менен эле чыгып кетиптир. Телефону жок, ошоюнча эле анан биз милицияга заявление беришти булар, мен үйдө болчумун. Анан кийин эле такыр эле дайноту жок эле болуп калды да. Анан тиги аңычакты тиги келинден сурадым, эй сага кайчан барды эле десем, мен ушинтип кайсы күн болуп калат? Ия, 12:30 ошо Апу, күйөөсүнүн аты Апу да, ошо баратам деди эле. Апудан сурап көрүңүзчү деди. Анан телефон номерин берчи дедим. Апуга чалсам, жок, мен көргөн жокмун, эже мен. Сен барган турбайсың, сен мен баргам, көмүр тыштап келатып баргам, балам жанында болчу, анан жөн эле кетип калгам деди да. Анан мен баягы бизде эмне кылам деп эле анан эле көп эметкен жокмун дейм. Кандай болуп калды, же бир жака балдар менен кетип калдыбы деп эле. Ошондон баштап эле издесек такыр таппай койдук да. Анан тиги баланы алып келип сурашса, такыр эле көргөн жокмун деди. 3 күн ара диспансерге жатып алды, соолукпайчы, мас болуп. Аял айтты, мен көргөм.
үч бө төрттөр чамасында глазоктон көргөм, Рүстөмдү 2 киши жетелеп турган. Бул кан, бул жеринде кан бар, анын көзү көгалатай сезилген деп айтты да. Маркумдун бөлөсү Замиранын айтымында Ак Жолтойдун жолдошу аялынын жашаган дарегин билбей, ошол күнү Рустамды көрсөттүп алып барышкан. Бирок келин эшикти ачпай койгондуктан кылмышка шектүү аялын кызганып, ушул жолго барган деп болжошот. Аны мен уккан эмесмин, билбейт экенмин. Эгер билсем мен минтирмек эмесмин да. Баламды бөдөлүм кылмак эмесмин. 40 жаштагы аял менин балам 26-да болот атпайбы? Ама төлгөчүлөргө барсак башын айландырып алган дейт да, балаңыздын башын айландырып алган. Тикеевтердин үй бүлөсү Рустам жоголгон күндөн тарта тынбай издешкен. Качан гана маркум акыркы жолу ким менен уюлдук телефон аркылуу сүйлөшкөнүн такташканда гана кылмышка шектүүлөрдүн бири Рустамды кайсыл жака ташташканын айтып берген. Өлдү деп ойлоп жан талашып канча 15 күн, 14 күн издедик да, такыр таппай койдук. Анан эң анда ошо тигилердин бирөөсү айтыптыр да, ошо мен чыдай албай калдым, айтайын деп айтыптыр, ушу жерге таштап салганбыз деп. Мойнун толгоп сындырышыптыр, бычак менен сайышыптыр. Балам эти жараксыз болуп курттап кетиптир. Тияктан сойгондо такыр болбой калыптыр. Моргтон алып барып эле кайра көмгүлө дептир, антпесеңер азыр кайра эсилип кетет деп. Ошо менен эле кайра алып кетишти. Менин балам чоң, бою да чоң, 180 болчу, салмагы 100 болчу. Мойну да чоң, букадай болгон боло, аны бир киши антип эметмек эмес. Ошо үчөлөсө керек. Кылмышка шектүү катары кармалган Ак Жолтойдун жолдошу Автандил Жумагазиев тергөө учурунда кылмыш кылган күнү мас экенин айткан. Жок. Эмнелер бар? Бар. Бул жолу эмне кармалган? Киши өлтүрмөн. Кандай кылдылар? Качан кылдылар? Аялым менен ойноп жүргөнүн билип алып. Немен өлтүрдүңөр? Таш менен. Ал ким болчу? Тааныш элең? Ооба, айылдаш болчу. Айылдаш менен. Ооба. Айылдаш инчиктер болчу, өзүм ишен постоянно үйгө келип жүргөн. Алда ичкенби? Ооба, ичкен. Канча өтөңөр силер? Биз үчөөбүз болчубуз. Үчөөң тең чапканарбы? Үчөөң тең урдуңар? Жок, алар мени тыштап коюп кетип калышкан, мен өзүмдүн балам экөөбүздү Рүстөм экөөбүз кылганбыз. Күнөө мойнуна алып бердиңби? Ооба. Ошондой эле кылмышка шектүүлөрдүн бири Талант Түнгатаров өкүл атасы Автандил Ивановкадан Рустамды алып келели дегенинен чогуу барганын жана Кубакыга жеткенде айдоочу экөө аларды таштап кетип калганын билдирет. Өкүл атамдын айтышы боюнча келип, өкүл атам өлтүрүп салыптыр. Сен өлтүргөн жанында жок беле? Жок, жанында жок болчу. Күнөө мойнуна алып кезинде? Жок, албайм. Жок, бар болсуң да. Аралашкам, бирок күнөөм өлтүргөн жокмун. Автандил Рустамды өлтүрүп салганын 2 күндөн кийин уккам деген Болот Султанбеков ошол күнү аларды машинасы менен Кубакыга жеткирген, бирок ал учурда эч нерсе байкабаганын айтат. Казалган тааныш эле? Жок. Мен бул такууга малым бар болчу да биртке. Ам бул ушун срочно жумушум бар, байке токмок айдап барып бересизби дедим. Макул деп айдап келем. Билген жоксуң. Эчтекесин айтканда срочно жумушум бар деп. Түнкү саат 10:00 чыгандым. Кайсы жерде калып калды эле? Ошо кубактын ар жагынан түшө беришинен. Эмне деп калды эле? Силер бара эле, биз аркаңыздан барып калабыз деп. Жок, кайра токмокко барабыз деп татышкан, анан ушул аялымды табабыз деп анан. Ушул экөөсү өзүчө сүйлөшмөй болдук. Болду, мен саштым да кетем деп. Анда силер кете берлебиз, мочунан калабыз деп. Адам өмүрүн алып тынган кылмышта эч ким утушка ээ болбогонун тагдыр дагы бир жолу тастыктады. Ал эми маркум бирөөнүн аялы менен ойноштук кылганын же кылмышка шектүү жөн жерден Рустамды өлтүрүп алганы бир гана өздөрүнө маалым. Канткен күндө да адамдар кылган кылмышынын артында жаза, темир тор күтүп турарын унутпаса.